لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. 40 hadis. Cananın düşündürmesi. 14. hadis. İbn Mas'ud radıyallahu anhu rivayet kıladı. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: Müslüman adamның kanın tögü haram. Biroq 3 sebep menen adal bolot. Alar: zina kılgan üy bölölü adam, başka biröөнү öldürgen adam, jana öz dininden kaytıp Müslüman cemaatini taştagan adam. Bukhari jana Muslim. Hadisin düşündürmesi. İslam dininde adam öldürүү ötө çoğun күнөөлөрдөн. Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman adamды öldürүүгө karaganda bol dünyөнүн жок болуп кетүүсү Allah'tın алдында жеңилирээк деп айткан. Tirmizi rivayeti. İmam Nasai rivayet kılgan başka bir hadiste kıyamet günü adamlardan ortasındaki sorak en birinci biri-birinin kan tögölöründen başladı dep Peygamberimiz Müslümanın kanın akısız tögönü çoğun күнөөлөрдөн ekinin bayandagan. Hadiste aytılgan бұл 3 çoğun kılmıştı adam atkarsa anda anın kanını Allah Taala bozukулук tarap ketpөө үчүн adal kıldı. Taqtab aytkanda mana ушул kılmışlarda kılgan adamdın cazasını ölüm kıldı. Birok tuş kelgen adam anı öldürüp, ja ar kim jazaсын kaalaganday, ja kaalagan uçurda ala berbeydi. Sot же mamleket başçısı gana jabırkagan adamdın akısını alıp beredi. Müslüman adamdın kanın tögü aram. Buga dalil Allah Taala aytadi. Kimde kim Müslümandı atayla öldürse, anda anın cazası töbөлүк tozok bolot. Nisa suresi 93. ayet. Zina kılgan übülölü adam degendin manisi, erkek menen ayal nike okutup, baş koşup üy bölölü bolgondan keyin nikesi jok adam menen jinstik katnaşta bolуусу. Mana ушундай никесиз адам менен жыныстык катнашка баруу зина деп аталат. Üy bölölü adam ал эркек болобу, ayal болобу зина кылса, анда аларга шариятта ölüm жазасы өкүм кылынган. Эгерде бойдок адам зина кылса, анда ага ölüm жазасы болбойт. Balki aga 100 bala korulат. Бул эки учурда адамдарга сөзсүз түрдө адилеттүү 4 адам көбөгө өтүүсү шарт кылынган. Ошондой эле бачабаздык кылгандарга да ölüm жазасы берилет. Башка бирөөнү өлтүргөн адам дегендин мааниси, каны арам болгон башка адамды өлтүрсө, анда ага ölüm жазасы болот. Өз дининен кайтып, мусулман жамаатын таштаган адам дегендин мааниси, ислам дининен чыгып кетүү арам кылынган. Kimde kim İslam'dan baş tartıp kafir bolsa, anda aga ölüm жазасы өкүм кылынат. Кээде адам ачкачылык же коркунуч менен сыналат. Мына ошол учурларда ыйманы алсыз адам үчүн динин таштап коюу жеңил көрүнүп, динден чыгып кетиши мүмкүн. Же ошондой эле нафсинин азгыруусунун айынан маани бербей динин таштап, кафырларды ээрчип кетүүсү мүмкүн. Аллах Таала адам баласы кафыр болуп, тозокко кирүүсүн каалабагандыктан ислам динин таштагандарга ölüm жазасын өкүм кылды. Себеби адам динден кайтса ал кафыр болот. Ал эми кафырлардын бара турган жайы төбөлүк тозок. Хадистен алынган пайдалар. Биринчи, Аллах Тааланын данышмандыгы. Кимде ким жогоруда айтылган 3 чоң күнөө иштерди кыла турган болсо, анда Аллах ага ölüm жазасын өкүм кылган. Бул маселеде Аллах Таала өзүнүн данышмандыгын баяндап, өз китебинде мындай деп айтат. Эй акыл ээлери, өч алууда силер үчүн аман жашоо бар. Балким такыба болорсуңар. Бакара сүрөсү 179 аят. Экинчи, ислам дини тынчтыктын дини. Ислам дининин эң негизги максаттарынын бири адам баласынын жашоосуна тынчтыкты алып келүү. Мана ошондуктан ушул өкүмдөрдү киргизген. Бирок ислам дини ölüm жазасына тартууда өтө тактыкты талап кылат. Эгер ким бул иштерди атайлабастан кылып алса, анда ага ölüm жазасы берилбейт. Бул иштер атайлап жасалганы же капысынан болгону эске алынат. Үчүнчү, Аллах Тааланын адилеттүүлүгү жана мээримдүүлүгү. Бул жерден Аллахтын өкүм коюуда чыныгы адилеттүү экенин, ошону менен бирге пенделерин кечирүүгө көп жолдорду түзүп берген мээримдүү экенин билебиз. Эгер бул өкүмдөргө терең ой жүгүртүү менен карап көрө турган болсок, анда Аллах Таала өз өкүмдөрүн адамдарды тынчтыкта жашоолору үчүн гана койгонун түшүнөбүз. Жана бул кылмыш ишин ким аткарып алса, ал качан тооба кылат экен кечирип жиберсек деп ислам соттору да күтүп турушат. Мана бул чыныгы адамзаттын оңолуусу үчүн коюлган диний өкүмдөр.